беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизм сиз кылып атасыз. Тога тер жерин сөз карабай. бериңиздер. Маселенин тога тер жерин кылсак. Куру блогерликти тыштасак. Бул жер жогорку трибуна. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деп жазып атасыздар да? Прекурсорлор деген өзү эмне экенин сиз таанышып көрдүңүзбү? Ооба. Эмне экен? Бул Окубастан айтып бересиз мындай, таанышсаңыз. Медер Кубанычевич, бул жерде мен сизге экзамен берип аткан же экзаменде отурган жокмун да. Сиз суроо берип атасыз, мен да сизге суроо берип атам. Бул жакта 0 көрсөткүч деп маалыматты берип атат. Ошону эле берип атам мен. 0 көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи, көрөлүчү. Мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону окуңуз анда. Малым болуп калдыңызбы? Дешевый упай топтоозу. Анда суроо берүү үчүн Карабек уулу Улукбек сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Негизи бул мыйзам долбоору өзөгү маңыз абдан туура. Бүгүнкү заманга ылайыкташып, бүгүнкү коомго, учурга шайкеш келтирүү бул заман талабы. Анан бул жерде бир-эки тактоочу жагдайлар болуп атат. Мисалы 69-чу мыйзамдын аталышында баңгизат каражаттарын психотроптук заттар, алардын аналогдору гана бар деп күчтүү таасир этүүчү заттар деген өзүнчө категория бул жакта жок болуп атат да. Башында ушул белгиленип атат. Күчтүү таасир этүүчү деген бул бир дагы мисалы үчүн мына нормаларга, кайсы актыга аныкталганы көрсөтүлбөй атат да. Ушуну айтып койсоңуздар. Урматтуу Улукбек Карпекович, бул Кыргыз Республикасынын укук жөнүндө кодексинде 101 прим кылып туруп, күчтүү таасир этүүчү же улуу заттарды мыйзам жүгүртүү деген мыйзам кабыл алынган. Ошол жерде күчтүү таасир этүүчү түшүнүктөрдү толук кандуу квалификациясы берилген. Ошол түшүнүктөр бар ушул жердечи. Жок, кайсы беренеде чотку көрсөтүлгөн? 101 прим 1 беренеси. Бул укук бузуулар кодексинде турат. Ошол жерде укук бузуулар кодексине толук кандуу түшүнүктөрдү биз киргизгенбиз. Бул жакка долбоорго дагы, анан маалыматка дагы, салыштырмага дагы жазылбаптыр да. Мен ушул сиздерге дагы дополнительно карап чыгалы боюнча сизге. Анан негизинен бул жакта техникалык, анан редакциялык каталары көп экен. Аны 3-чү окууда биз кат түрүндө анан бул жактан расмий билдирели. Жалпысынан колдойбуз. Бүгүн ушул баңгизаттар боюнча чындыгында оор абал, ар кандай ыкмалар менен. Анан бул жакта кийинки окууда, 2-чи окууда дагы сунуштарды, толуктоолор, суроолорду беребиз. Бул жерде бир тактап коелучу. Тактоо үчүн Улукбек мырза сөз сизде. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деген формулировканы кандай чечмелеп бересиздер? ЧПКдагы 290-291 беренелерде так жазылып турат. Бул жакта болсо прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп сиздер өзгөртүү киргизип атасыздар да. Ошону кантип чечмелеп берсеңиздер болот. Ашыкча пайдалануу деген, это вот, знаете, был такой выдающийся сатирик Михаил Задорнов, и вот он в одной из своих сатирических концертов говорил, вот есть законный оборот, есть статья, которая предусматривает, что значит незаконный оборот наркотиков. Соответственно, должна быть норма и законный оборот. Как наркотики и зло, они могут быть законным. Здесь законодатель понимал значение о том, что есть уже люди, которые, к великому сожалению, стали наркоманами, которые уже страдают. И их в тех или иных аспектах государство берет под опеку и переводит на заместительную терапию, там, метадон и так далее. Их, конечно, поддерживают. Вот это и, наверное, подразумевалось со стороны законодателя. Прекурсорлорду кыянат пайдалануу деп жазып атасыздар да? Бул кадимки зат сыяктуу көрсөтүп, ичип, жей тургандагыдай түшүнүп кетип атабы? Кандай түшүнүксө болот муну?
прекурсорлор деген өзі эмне экенин сиз таанышып көрдүңүз бө? ооба. Эмне экен? Бул Окубастан айтып бересиз мындай, таанышсаңыз. Медер Кубанычевич, бул жерде мен сизге экзамен берип аткан же экзаменде отурган жокмун да, Сиз суроо берип атасыз, мен да сизге суроо берип атам да. Прекурсорлор деген бул сөз, бул ичип жей турган зат эмес. Бул өндүрүштө колдоно турган, өндүрүштө пайдалана турган, сатууда, сатып алууда, жүгүртүүдө деген мааниде колдонулуучу түшүнүк бул. Ошон үчүн бул жерге мен конкретно айтып атам. Сиздер берип атасыздар, буну прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп атат. Буну ичеби, жейби дегендей түшүнүк кетип атпайбы? Мен сизге дагы бир кайталап коюуга туура келип атат. Өйдө да айтылгандай, кээ бир адамдар тилекке каршы наркоман болуп калат. Ошолорду прекурсор, алардын аналогдору, сильнодействующие веществолар менен уже жизнь поддерживается. Человек стал наркоманом, обратного пути назад нету. Ошолорду ашыкча колдонбоо процедурасы көрсөтүлгөн. Бул ЖПКда кадимки субъект кыянаттык үчүн, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттар же алардын аналогдорун кыянат пайдалануу деп чектөөгө деп мындай туура аныктаманы түшүнүктүү бериш керек. Анткени сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы? Юридикада бул бир үтүр дагы чоң мааниси, ролу бар. Өзгөртөт деп. А бул жерде ошо сөзүңүзгө жараша сиз конкреттүү даана Сиз кайсы юридикалык беренен айтып атасыз, улук мырза, азыр айтсаңыз? прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу Беренен деген. айтсаңыз сиз. Берене, кайсы берене? Мен ЖПК 290-291-де конкретно көрсөтүлгөн. Гражданско-процессуальный кодекс ошону айтып атасызбы? Ооба. Канчанчы беренени? 290-291-ди караңыз. Так. Ошо жеринде эмнеси маселе жаратып атат? Эмнеси маселе жаратып атат? Бүгүн 290-291 беренеде субъектилердин жүрүм туруму спирт ичимдиктеринин же баңги заттарынын кыянат пайдалануу болуп келген буга чейин. А сиздер буга прекурсорлорду кыянат ашыкча пайдалануу деп жазып өзгөртүп атасыздар азыркыда. А бул жерден айтып атам мен ошого. Бул жерге так аныктаманы туура түшүнүктүү киргизип коюш керек деп сунуш берип атам. Улук мырза, биздин пикирибизче сунуштар эң туура эле. Болгону наркотические вещества дегенди мы даем более обширное понятие. Сильнодействующие вещества, наркотические средства, прям жирным шрифтом. Мы затрагиваем лишь статью 290 и 291, в котором предлагаем исключительно исчерпывающую правовую среду. На наш взгляд, никаких вопросов нету. Но вы можете воспользоваться своим правом. В законе Кыргызской Республики о регламенте Жогорку Кеңеши есть норма, где вы по истечению 10 дней с момента принятия после первого чтения в письменном виде можете изложить. Мы всегда открыты к диалогу, и мы с вами обсудим. Но на наш взгляд, мы это рассмотрели. До того, как мы это рассматривали, ряд заключений было дано со стороны Кабмина, соответствующих министерств и ведомств, аппарата, экспертных служб Жогорку Кеңеши. И все в один голос утверждают, что никаких противоречий нет. Рахмат. Анан дагы бир сунуш, экинчи окууда дагы деталдуу карайбыз. Сунушубузду беребиз. Жогоруда сиз белгилегендей, мыйзамдуу укуктарыбызды өзүбүздүн регламентте көрсөткөн ыйгарым укуктарыбызды жакшы билебиз. Ал боюнча дагы өзүбүздүн ишибизде комитетте алып барабыз, палатада суроолорубузду даярдайбыз. Дагы бир жагдай, бул жакта маалыматта негиздемеде берип атасыздар да, экинчи пунктта. Жак, үй бүлө кодекси жана башка жөнүндө сөз болот, бирок долбоордо актыларга өзгөртүүлөр жок. Неге? Маалыматта берип атасыздар, ал Эмнелерге өзгөртүүлөр жок экен дейсиз? үй бүлө кодексине Кандай жок? Турбайбы өзгөртүү? Закон о детях, закон о рекламе, гражданско-процессуальный кодекске киргизип атпайлыкпы өзгөртүүлөрдү? бул жерде эч кандай социалдык, экономикалык, укуктук кесепет келтирилбейт деп толук ноль таасир менен берип атасыздар да. Ооба. И Ноль көрсөткүчтү берип атасыздар. сиз мыйзамдын маңызына караңыз да.
это справка обоснования, в которой инициатор проекта закона дает широкую формулировку и широкое описание, для чего этот закон предусматривается. Сиз маселенин тоготер, маңызды жерінде закон о детях, закон о рекламе, гражданский процессуальный кодекс, соответствующие статьи. Ошонун алкагында сөз кылсак абдан туура болот эле. Бул жерде 0 көрсөткүч менен берип атасыздар, бирок бул реалдуу эмес деп атам. Анткени соттук, эмгек, жарнама, практикалык сөзсүз аларга сөзсүз таасир этет ал жерде. Бул жакта 0 көрсөткүч деп маалыматта берип атат. Ошону эле берип атам мен. 0 көрсөткүчтү эмне берип атты? Келиңизчи көрөлүчү, мен үчүн да кызык болуп атат. Ошону жакшы көрүп койсоңуз жакшы болот экен. Так, айтсаңыз кое туруңуз азыр. Кайсы жеринде турат 0 көрсөткүч деп? Кайсы жеринде? Маалымат негиздеме. Он маалымат негиздеме эки чоң форматта Times New Roman'дын 14-чү шрифт менен жазылган. Так жерин көрсөтүп коюңузчу. Кайсы жери? Баяндоо бөлүгүндөгү же социалдык, экономикалык, укуктук коргоочулук экспертизалар боюнча. Анда мыйзам долбооруңуз менен жакшы таанышып коюңуз. 3-чү менен ачсаңыз, маалыматтын 3-чү бөлүгүн. Ачтым. Ошону окуңуз анда. Мен сиз айткандай экзамендемесин окуй турганда, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтпайсызбы, анан ошого жараша жооп берейин. Же мугалим болуп алдыңызбы? Урматтуу Улук мырза, мен сизге мындай айтат элем да. Маселен, Медер Кубанович, сөз кылалы. Сиз окуйлу деп атасыз. Жөнүңүздү Сиз азыр сөзүңүз эрки жагында жүрүп, Жолдош Медер Кубанович, сиз мага экзаменде отурамбы, сиз мыйзам долбоорун демилгечсиз. Биз мыйзамга өзүбүздүн консуларыбызды беребиз деп атабыз. Жерге популизмдин кереги жок. Популизмди сиз кылып атасыз. Бири-бириңизге сөз бериңиздер. Медер Кубанович, бул жерде популисттикти сиз кылып атасыз. Мен конкреттүү факты менен айтып атам. Дагы бир жолу айтам. Келиңиз окуйлу деп атабыз. Туурабы? Ачып окуңуз анда, окубасаңыз, анда окуңуз. Ну, сиз окуп бериңиз эми. Жок, окуйлу дебедиңизби? Мына коллегалар отуруп атат бул жерде. Окуйлу дедиңиз. Окуйсызбы анда? Өзүңүздүн алып келген маалыматыңызды окуңуз деп атам. Ошону Урматтуу Гүлкан Сакеновна, мен сунуш киргизет элем. Маселенин тоготер жерин кылсак, куру блогерликти тыштасак, бул жер жогорку трибуна. Мыйзамдын алкагында сүйлөсөк, ийне жибине болор болбос мааниге эмес маселелер менен дешевый упай топтобузу. Маселелер барбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык 10 күн аралыкта биринчи окуудан кийин кат түрүндө бериңиз. Биздин эшиктер дайыма ачык. Сиз менен күнгөй тескей отуруп, макулдашып бир пикирге келгенге биз ар дайым кызыктарбыз. Кат түрүндө кайрылыңыз, биз всегда открыты. Медер Кубанович, бул жерде бири-бирибиздин намысыбызга шек келтирбейли, макул көрсөңүз. Мен биринчиден блогер болсом дагы бүгүн элдин өкүлүмүн. Сизде кандай укук болсо, менде ошондой укук бар. Мен дагы бир жолу эскертем сизге. Өзүңүздүн ыйгарым укуктан чыкпаңыз. Экинчиден, мыйзам талкууланып атканда мыйзам долбоорунда, мыйзам долбоору боюнча сүйлөшөлүчү азыр эми мыйзам долбоору боюнча бири-бириңерге суроо бергиле. Бири-бириңерге комитеттен эми мен Медер Кубанович, сиздин сөзүңүзгө карата жооп берип атам мен сизге. Мындай популисттик түшүнүктөн алыстап, келиңиз этикадан чыкпайлы. Жолдош Медер Кубанович, мен сизге конкреттүү суроо берип атам. Азыр маалымат жөнүндө түшүнүк алайын. Маалыматты окуйын дедиңиз. Келиңиз окуйлу дедиңиз, өзүңүз айтып атасыз. Анда окуңуз дедим маалымат. Маалыматта четко жазылып турат. 3-чү бөлүгүндө бул жерде жазып атат. Ошол жерде көрсөткүчтөр эч кандай таасирлер 0 деп атат. Ошону айтып атам мен. Ошондо мыйзам долбоорунун автору катары келгенден кийин мага бул жерде юридикалык жанагындай маселени катуу белгилеп атасыз үтүрүү точкасына чейин. Бирок өзүңүздүн ошол алып келген мыйзам долбооруңузду окуп коюңуз деген эле сөздү айтып атам. Бул жерде көрсөткүч 0 деп атат. Кантип таасир этпейт? Таасир этет. Төмөнкү жагдайларда, төмөнкү факторлорго таасир этет деп мен сунушумду айтып атам. Ошону эле эске алып койгула деп атам. Бул жерде эч кандай маселе жаратыштын кереги жок. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми бири-бирибизге эскертүү бербесек, арабызда прокурор жок болсо керек. А биз в роли
подсудимого эмеспиз соттук процесста. Давайте все в рамках юридических норм, процедур, указанных в регламенте Жогорку Кеңеши. Наши двери всегда открыты. Улук мырза, келиңиз, сүйлөшөлү. мыйзамдын демилгечиси катары Бедер мырза, сиз биринчи, экинчи азыр окуусу, биринчи концепциясы эшик ачык деп атасыз, улук мырза. Мындай берден такталбаган маселелер болсо дайыма чечип алганга мен ойлоп атам, эшик ачык деп атат, териштирип аласыздар.